Элчин. Мен 4 баланын энесимин. Учкун конусунда жашаганыма 9 жыл болду. Бул ушул швейный тармакта жүргөнүмө уже 25 жылдай болуп калды. Ушул долбоорго катышып, мен чоң ийгиликке жетиштим деп айта алам. Ушул жерде алган билимим мага мүмкүнчүлүк берди. Кичинекей эле үйдө 1-2 машинка менен иштеп аттым эле. Азыр монтип чоңураак цех кылып, уже биздин аз командабызда бир 6 адам иштейт. Туруктуу иштеген эжелерибиз, постоянно Россияда иммигрант болуп жүргөн эжелерибиз келип ушул жерде иштеп калышты. Бул бизге чоң ийгилик деп ойлойм. Анан дагы машинкаларды алып коштук. Азыр общий 7 машинкабыз бар, дагы кошконго аракет кылып атабыз. Помещениябызды чоңойтуп, кыздарды алышка мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жумасына биз азыр жумасына отправка кылабыз. Жумасына жок дегенде эле бир 300-400 единица жөнөтүп калдык. Тигүү тармагында мен көп жылдан беримин. Ошон үчүн бул долбоорго катышып окууга барганда мен чоңойтушка мүмкүнчүлүк бар экен деген билимди алдым да кадимкидей элечи. Анан кийин сразу эле расчет алдым да чоңойтуп, ийгиликке жетишип, кыздарга да мүмкүнчүлүк берип, аларда иш орундарды камсыздаганга аракет кылдым. Биз азыр көбүнчө товарыбыздын баары Дагестан, Казакстанга кетет. Анан ошондой эле өзүбүздүн Дордой базарыбызга кетет. Биз мына январда дагы Валберске тигип аттык, рубашкаларды жөнөттүк, поло, футболкаларды тиктик. Ошон үчүн ал жагынан кыйынчылык жок болду. Жаңы баштагандарга айтаар элем, ушул долбоордун мүмкүнчүлүгү менен пайдаланып окугула, билим алгыла, ийгиликке жетишкиле. Бул аябай жакшы, биздин Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк.